Ketkeninen da payda yok, gelgeninen da payda yok. Kenkele sukpay telugat, bugünge işti ganan aytamayla yok. Tökmө akын Элмирбек Иманалиевдин баамында эгемендик алган күндөн тартып бийлик бутактарында азын-оолак гана татыктуу адамдар келе жатат. Көпчүлүгү кызмат абалынан пайдаланып, же мамлекеттин казынасына кол салып, бийликке жетип алып, байлыкка таянып эл башкарам дегендер. 30 жылга жакын убакыт ичинде өлкөнү саска батырып, акыркы учурдагы элдин ишенимин тебелеген кылык жоруктары акынды ачуусун айтканга аргасыз кылган. Эл ушундай бир жогорку баасын берип, акын деп айтып калгандан кийин бир чети милдетиң болот экен. Экинчиден чынында эле менин жеке көз карашымда мына ушул эгемендик менен кошо кичине чыгыным ойгонуп, эгемендик алып Кыргызстан ошондо мен шаарга келдим эле. Ошондон тартып да баягылар эле жүрөт. Соңку жылдары болсо ошол баягы элме кезек, терме тезек дегендегидей эле ушу кезегем мага келди. Сенден мен өч алам. Бири-биринен ушундай бир курнамыстын айланасындагы бир майда чүйдө кек. Карыз алган акчага каракчы гана чоңдор болдуңар. 30 жыл тынбай жедиңер, оппоктор гана качан тойдуңар. Кубулма саясат менен алектенген куу саясатчылардын эл алдында сүйлөгөн сөзү менен кылган иши дал келбей, теңирден тескери болгону элди ренжитти. Айрыкча эл эсебинен байыган шылуундардын караңгыда чыракты айланган шайтан көпөлөктөй бийлик үчүн чар курганы, паракорлугу эл көңүлүн суутtu дейт. Бизде саясий акыбал такыр кыргыздын өзүнүн мүнөзүнө, менталитетине, мындайча айтканда бабаларыбыздын байыртан келаткан мындай бир каада салтыбызга жакпаган теманы өзүбүзгө сиңирип эле эмес, ошол системанын аркасында коррупциялык иштерге көнүп жаштар деп атабыз, бирок антейин минтейин деген жаштарды деле үйрөтүп салыш жемекейликке, коррупцияга, жана башкага мындайча айтканда үлгү болгон жок да, үлгү болгон жок. Мамлекеттин кайсы тармагын алба тааныш билиштик. Пулуң болсо кулуңун деген ураан менен уралап кетип бараткандыгы үмүтсүздүккө жетелейт дейт Төкмө акын. Деген менен өлкө үчүн жаңы муун, улутка кызмат кылган ыңгайлуу башкаруу системасын табуу ар бир жарандын көкөйүндө турат. Буга чейин да чындык үчүн ырдагам. Мындан ары да айтарым Али алдыда деп билдирди. Эл азыр дагы мындай алданма үмүттө турат да, мен ошон үчүн ушу нерсени айттым. Булардын эч кимисине ишенбегиле деген. Мындайча айтканда бүт баары кандай экени көрүштү, билди. Азыр өзү негизи чындыгында элдин ишеними кетип бүтсү. Чегине жетип кетти. Азыр эч мындай бир ишеним дефицитине толук кабылып турганы турат. Бул бир. Экинчиден сунушту мына биз эми айта турган учуру эми келди да. Чынын айтканда менин дагы айта тургандарым жок.